Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmon bertoğanlar. Bugünkü temamız usul millet bola turgan учурлар. Эмне болгондо usul millet болот? Кайсыл учурда жуунуш керек? Мына ошол жөнүндө. Буга чейин гусулдун парздары, сүннөттөрүн айтып өткөнбүз. Бүгүн гусул millet боло турган учурлар эми. Бисмилlah. Биринчиде бул уруктук чыккан учурда. Уруктук бул эркек болсун, аял болсун, уруктук чыккан болсо ал кандай учурда? Ойго болобу, уктап атканда болобу, же болбосо эси ооп калып чыккан болобу, кыскасы кандай болсо деле уруктук чыккан болсо болду. Ал неме болот? Ал жашына карабайт, карысына карабайт, кандай болсо дагы уруктук чыккан болсо болду. Гусул millet болот. Бирок бир немеси бар. Ал шахват болбостон чыккан болсо, анда гусул millet болбойт. Шахватсыз эле чыкты, мисалы. Мисалы неме дейли? Бел ооруйт экен, бел ооруйт. Анан ошол бел ооруган себебинен уруктукка чыгат экен, мисалы. Уруктук чыгып кетип, жагандай шахват болбойт. Кайф болбойт. Мына ошондой болсо, же болбосо башка дагы бир себептерден, оору же башка ошондой оор көтөргөн себебинен, мисалы, ошол себептерден уруктук чыгып кеткен болсо гусул millet болбойт. Андан кийин уруктук чыккан болсо дедик. Эми бул келе турган суюктук үч түрдүү болот. Биринчиси уруктук болот. Анан экинчиси болсо уруктук эмне, ал жубайлар кошулган учурда келет. Экинчиси ошол, андан кийин түшүркөгөндө келет, мисалы, бардыгы эле билсе керек. Андан кийин мази деген болот. Мази деп. Ошол шахваты козголуп турган учурда ошол неме болот? Кичине суюктук чыгат. Мындай адамга деле билинбейт ал. Чыкканы чыкпаганы адамга деле билинбейт. Кичине агыраак болот. Ал уруктуктай коюу болбойт. Суюк эле болот, суудай эле. Ал келген болсо гусул millet болбойт. Анан вади деген да болот экен. Бул зара кылгандан кийин, заранын аркасынан келет экен бул. Ошол мази, анан вади деген суюктуктар келсе, анда гусул millet болбойт, жөн эле дара талыш керек болот. Дара талыш керек болот. Эгерде уруктук чыккан болсо, анда гусул millet. Эми экинчиси бул жубайлар кошулуп баштаганда уже болду, жана уруктук чыкпаса деле болду, гусул millet болот. Ал эркекке дагы, аялга дагы millet болот сразу. Экинчиси ушул болду. Анан үчүнчүсү, мисалы түшүркөптүр. Түшүркөдө анан турса эле кийиминде суюктук пайда болуп калыптыр. Уруктукпу, уруктук пайда болгон болсо сөзсүз түрдө, анан же болбосо андан дагы суюк, жөнөкөй суудай эле суюк болгон болсо, бирок агыраак болгон болсо, анда дагы мази деп коебуз. Ошондо деле гусул millet болот. Гусул millet болот. Этияттык үчүн. Анткени ошол дененин ысыгы менен балким ал суюлуп кеткен болушу мүмкүн. Уруктук чыкканда билбей калган, анан кийин дененин ысыгы менен тура берип, суюлуп кеткен болушу мүмкүн. Мына ошол түшүндө түшүркөсө деле, же болбосо түш көрбөсө деле, турганда кийиминде суюктук болгон болсо, болду, гусул millet болот. Мынакей, булдакта пайгамбарыбыздан сурашат: "Я Расулаллах", бир аял келип сурайт да: "О Аллахтын элчи", дейт. "Мен акыйкатты айтканда мындай, сизден ушул маселени сурагандан уялып атам", дейт. Эмне дейт? "Фахал алал мар'ати мин гуслин иза ихталамат". Эгерде ошол суюктук тапкан болсо, тургандан кийин суюктук тапкан болсо, анда гусул millet болобу десе, пайгамбарыбыз айтат: "Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Наам, иза рa'ат ал-ма". Эгерде ошол суюкту көргөн болсо эле, ал түшүркөгөн болсун, кыскасы суюкту көргөн болсо эле болду, гусул millet болот, дейт. Үчүнчүсү ушул болду. Төртүнчүсү эми инқитал хайд ва нифас. Бул аялдардын маселеси. Айыз, нифас токтогондон кийин гусул алуу millet. Ошол токтогондон кийин өзүнүн адатын билет, мисалы, бир жума 10 күн, 2 күн эмес, 3 күндөн баштап ошо 10 күндүн аралыгында.
ошондой көргөн болсо гусул милдет болот. Эми жаңы мусулман болгон адамга тиешелүү аял дейли. Неме болгон? Айыз нифас көрүп турган, анан ошол токтогондон кийин мусулман болду, динди кабыл кылды. Ал буга чейин гусул кылыш керек эле да. Эми ошол айыз нифас себебинен бул учурда гусул милдет болбой калат. Гусул милдет болбой калат бул учурда. Эгерде жунуп болгон болсо, бирөө жунуп, андан кийин исламды кабыл кылды, анда ошол жунуптук себебинен гусул алыш керек болот. Мына ушул учурларда гусул милдет болот. Эми буга кошумча маселелер. Кайсыл учурларда гусул кылуу дагы сүннөт? Сунна al-ightisalu lil-jum'ati wal-'idayn wal-ihram wa arafata дейт. 4 учурда гусул кылган сүннөт болуп эсептелет экен. Азыркы айтылган 4-5 жерде айттык. Ал жерлерде гусул кылган важип түрдө, сөзсүз түрдө гусул кылыш керек. Гусул кылбай турган болсо намаздар жарабайт мисалы. Эми бул айтыла турган жер гусул кылып койгон сүннөт болот. Мынакей. Жума намазына гусул кылган сүннөт болот. Айт намаздарына экинчиси, үчүнчүсү ихрам кийип атканда, ажылыкка же умрага барганда, ихрам кийип атканда гусул кылган сүннөт болот. Анан Арафа тоосун ачып кетип атканда, ажылыкта. Ошол 4 учурда сүннөт болот. Анан ошондой эле адам көп чогула турган жерлерге барганда дагы гусул кылып алып, тазаланып алып барган, бул дагы ошо сүннөт амалдардан. Сүннөт мустахаб амалдардан болот. Анткени неме болушу мүмкүн? Життанып калган болушу мүмкүн, тердеп, ысып, тердеп, же болбосо кандайдыр бир ошол кыскасы адамдын башка адамдар зыян көрүп калбаш үчүн, житинен же башка нерсесинен зыян жегип калбаш үчүн ошол жуунуп алып, тазаланып алып барган, ошол дагы сүннөт мустахаб амалдардан болот. Анан өлгөн адамдагы жуундуруш бул дагы важип амалдардан болот. Анан жана эркектерге дагы эгерде эркек неме болгон болсо, жунуп болду, андан кийин динди кабыл кылып атат. Бир капыр бар экен, жунуп болду, андан кийин динди кабыл кылган болсо, бул учурда гусул кылуу милдет болот. Эгерде жунуп болбой эле, таза абалда эле динди кабыл кылган болсо, бул учурда жуунуп койгон, гусул алып алган жөн эле сүннөт, мустахаб болот. Андан кийинки дагы ошол жуунуп койгон жакшы болот. Мисалы, Меккеге, Мадинага, пайгамбар жашаган шаарларга киргенде гусул кылып алган сүннөт, мустахаб болот. Эгерде бирөө эси болуп калган, талмасы кармап өзүнө келди, же болбосо комага түшүп кайра өзүнө келди мисалы, ошол учурларда гусул кылып алган, бул дагы мустахаб жакшы амалдардан. Анан жаш бала балагатка жетти. Бала болсун, кыз болсун, бул жаш менен жет да, белгилер табылбады мисалы. Түшүркөгөн жок, же башка нерсе болгон жок, бул жаш менен качан балагатка жет дейбиз? 15 жашка чыкканда белгилери билинбесе, түшүркөгөсө мисалы, же башка ушундай белгилер чыкпаган болсо, 15 жашка келгенде болду, бул балагатка жетти деп өкүм берилет шариятта. Анан ошол учурда белгилер чыкпаган болсо, жуунуп койгон, бул дагы мустахаб болуп эсептелет. Анан хижама кылгандан кийин кан алдырат мисалы, башынан же аркасынан мисалы. Ошол кан алдыргандан кийин дагы гусул кылып койгон, бул дагы мустахаб жакшы амалдардан. Кадыр түндү тапкан болсо, ошол күндө дагы бүгүн кадыр түн деп мисалы белгилешет мисалы. Мына ошондо дагы гусул кылып алган, бул дагы мустахаб амалдардан. Анан ажылыкта мисалы Муздалифа деген жер бар. Ошол жерде турганда дагы гусул кылып алган мустахаб амалдардан болуп эсептелет. Мына ошол гусулдун милдет боло турган учурлар, анан гусул сүннөт боло турган учурлар, анан гусул мустахаб, гусул кылып жүргөн жакшы абалдар айтылды. Мына ушул кыскача гусул темалары бүттү. Эмки сабактардан баштап таяммум, анан башка суу маселелери ушинтип улантып кетебиз буюрса. Ошол сабактарды ар бирин укканда кайсы жерде гусул милдет болот, кайсы жерде сүннөт болот, ошолорду кыскача кылып түшүнүктүү кылып жазып алыш керек болот. Буну бир укканда жаттап калыш кыйын да. Ошон үчүн колдон келсе ар бирин жазып кеткен болсок,
Кийин кайра дагы ушул нерсени угуп отурбастан ошол жазган жериңизден эле окуп коесуз. Анан ошол менен кайра эстеп алганбыз. Ошол колдон келсе жазып кетиш керек. Ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Эмки сабактан жолугушканча ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.